Кыргыз көмір мамлекеттик ишканасынын Каракече филиалында шахтерлордун кесиптик мааракеси белгиленди. Өткөн кышкы жылытуу сезонунда 1,299,000 тонна көмүр казып, белгиленген тапшырманы ашыгы менен аткарган эмгек жамааттын алдында быйылкы коюлган тапшырма 950,000 тонна көмүрдү казуу милдетип турат. Энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов жана ишкананын башкы директору Кайрат Маматов Каракечеде жүрүп жаткан иштерден кабар алышты. Көмүр кендеги борбордук чыгыш жана батыш участкаларында быйыл көмүр жетиштүү ачылган. Ишкананын жетектөөчү адистери көмүр кенинде жүргүзүлүп жаткан иштерден кеңири маалымат беришти. Андан соң эмгек жамааттын салтанаттуу жыйыны өттү. Иш-чарада энергетика министринин орун басары Насипбек Керимов жана башкы директор Кайрат Маматов көмүр өндүрүүчүлөрдү мааракеси менен куттуктап сөз сүйлөштү. Кыргыз көмүр буга чейин жалгыз эле Каракече кентинде лицензиясы болсо, азыркы күндө 20га жакын лицензиянын ээси болуп, республиканын түндүгүндө, түштүгүндө дагы иш алып барууда. Мурда күнү өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биринчи этабы болуп Каракече кенинен тышкары Баткен облусунда Урмизан кени, Ош облусунда Загара кенинин ачылышы болду. Барсаң көзүң сүйнөт, техника иштеп атат, күбүлдөп, элдер айлык маянасын алып атышат. Кенчилик байрамы менен куттуктайм. Ден соолук, аманчылык, районубуз, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Жогоруда белгиленип кеткендей, эки жаңы кен ачылып, ал жерден жакшы көрсөтүш болуп атат да. Бул жерден Кыргыз Республикасында жалпы 5,5 миллиард тоннадан ашык ушундай запастар болсо, мынакей Каракечеде бизде болсо ушу примерно 10% болуп атат да. Бизде жалпы 19 лицензия болсо, азыркы учурда мына 2 кен ачылса дагы жакын арада да 3 кен ачылган жатат. Бүгүнкү күндө да биз дагы чогуу иште чогулуп атабыз. Жакшы маанайда отуруп, жакшы мына калуу тилектерди айтып, баарын ошо Аллахым кабыл алып насип кылсын. Салтанаттын жүрүшүндө өз тармагында мыкты жетишкендиктерди камсыз кылышкан адистерге сыйлыктар берилип, белектер тапшырылды. Андан соң маараке майрамдык шаң менен уланды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы.